Сыйыртачыларга ошол жерге барып туруп ушундай мен акча котордум деп сага которуп туруп кайра акчасын алып кетип калган. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы Ошмуда окуп жаткан студенттерге салттуу дин боюнча түшүндүрмө берди. Анда экстремисттик топторго азгырылбоодон сырткары окуу жайда өзүн алып жүрүү адеби тууралуу да жаштарга маалыматтарды беришти. Азыр мамлекеттик деңгээлде кылмыштуулукка каршы күрөшүү жүрүп жатканына байланыштуу эң негизгиси бул профилактикалык иш деп эсептейбиз. Кылмышка ошо кылмыштуулукту болтурбоо, кылмыштыктын алдын алуу. Ошонун негизинде бизде ар бир факультетте күнүнө жүрүп жатат бул иш. Эртең дагы бир факультетте болот. Коноктор рекетчилик, алдамчылык жана уурулукту болтурбоо жана алдын алуу боюнча баяндамаларды окуду. Мындан сырткары жаштардын ички жана тышкы миграциясы, чет өлкөдө ишке орношуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, студенттер кызыктырган суроолоруна коомдук тартипти сактоо кызматкерлеринен жоопторду алышты. Окуу жайда студенттердин кесиптик билим алуусу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр, анын ичинде спорт жана маданий эс алуу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Туура багыт бериш үчүн жаштарга атайын ушундай иш-чаралар уюштуруп атабыз. Кудай буюрса, эртеге дагы бул иш-чара өтөт. Эми жаштарыбызды азыркы күндө жаштар көбүнчөсү бизде Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги берилген. Ошол дин тутуу эркиндигин туура пайдаланып, анан мыйзамдуу жерлерден эгер динди үйрөнгүсү келсе, ошол жерлерден гана диний билим алуу боюнча, улуттук нарк боюнча, зордук зомбулук боюнча ушул жаштарга маалыматтарды айтып келип атабыз. Мындай жыйындар факультет колледждерде тынымсыз уюштурулуп турат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Азыр ушундай нерселер көп катары.